Мгм. Кутман кеч барыңыздар да. Мен жакта связь жакшы болбой жатат, эмнегедир эфир үзүлүп калды. Мгм. Ошол мен үйдө отурган домохозяйкамын, 39дамын. Буга чейин негизи билимим бар болсо деле турмушка чыккандай таптакыр иштеген эмесмин. Үйдө отургам, балдарымды багып, анан Кундуз айымдын ушул сатуу менеджерлик курсу боюнча угуп калдым. Ал убакта ошо жаңы чыккан болчу. Мгм. Көрдүм дагы, анан сразу эле чечим чыгардым дагы. Оффлайн тарифин сатып алдым сразу эле. Мгм. Мен үчүн ал убакта оңой болгон эмес, анткени курстун баасы 10.000 сом болчу. Ооба. Бирок ошону аракет кылып таап, өзүмө ишендим. Мен бул акчаны иштеп таба алам деп максат койдум дагы. Курска келдим. Мгм. Анан курс учурунда эле бизге практика берилди. Практика жүзүндө иштеп көрдүк. Мага ошонусу аябай жакты да. Мгм. Жөн эле сабактарды берип койбостон, ошо практика жүзүндө иштеген бул эмне десем аябай натыйжалуу болот экен да. Мгм. Ошо курс учурунда эле мен сабакка төлөгөн акчамды дагы актадым. И плюс бонус дагы алганмын. Мгм. Анан ошо жакшы результат көргөзгөнүм үчүн командага да калдым да иштеп. Мынакей 5-6 ай болуп калдыбы командада 6 ай иштеп болуп калды. келем. Эмне жумуш ал сатуу менеджерлик деген? Эмнени сатасыңар? Эмне деген жумуш? Кандай иштейсиз? Үйдө отурасызбы же кандай иш алып барасыз? Ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Бизге даяр эле номерлер берилет. Биз эч кандай блог алып барбайбыз, Инстаграмга чыкпайбыз. Мгм. WhatsApp аркылуу эле сүйлөшүүлөр, чалуулар аркылуу даяр курстарды сатабыз да. Башкаларга. Маалымат беребиз, башка маалымат берип, туура маалымат берип, ошо кардарларга жеткизебиз баалуулугун, анан жасаган сатууларыбызга жараша процент алабыз да, бонус айлык. Телефон менен эле үйдө отуруп, үйүңүздө балдарыңызды карап, тамак жазып алып деле телефон менен иштей берет экенсиз да Ооба, андайбыз. мен азыр көнүмүш адет болуп калды. Дайыма телефонум жанымда, тамагым деле жасалат, үй жумуштарым деле аткарылат, конокко дагы барам. Ошол учурда эле иштей берем да. 5-10 мүнөт ача калып, иштей калып, жумуштарды бүтүрүп жүрө беребиз да. Буга чейин мени жолдошум иштегенге уруксаат берген эмес да. Мындай чыгып иштегенге берген эмес. Анан ушул сатуу менеджери мага аябай ыңгайлуу болду да. Үйдө отуруп иштегенге, Үйдө төрт отуруп эле балаңызды иштей берем караганга. да. Ооба. Мындай кандай десем, канча акчаларды таап келе жатасыз ушул 6 айдан бери? Башында канча тапчу элеңиз, азыр канча таап атасыз дегендей. Акчаңызды кандайдыр бир максаттуу түрдө бир нерсе алайын деп топтойсузбу же акчаңызды каякка коротосуз? Ошол жөнүндө да мага кызык болуп атат. Мен 10.000 сомдон кем таппайм айлыгым. 10 миңден жогору 20.000 тегерегинде чыгат да негизи. Айлыкты өзүмдүн муктаждыктарыма коротом, балдарыма. Мурдагыдай эми жолдошуман 5 сом берчи, 10 сом берчи деп мындай ар бир мелочка сурабастан ошо өзүм мындай кенен колдонуп калдым десем болот да. Сонун экен да, бул үйдө отуруп эч жака барбай эле балдарыңды да карап, балдарың эмизиппи же балдарды бешик менен коляскага сүрүп алып деле телефон менен любой жакта, көлгө кетсең көлгө, айылга кетсең айылда деле на линия онлайн иштей берген. Мындай эме да, ыңгайлуу да, эми үйдө отурган айымдар үчүн аябай эле ыңгайлуу. Анан бул жакта өсүү дагы бар да, айлыктан сырткары өсүү дагы бар. Бизге Кундуз айым сабактарын, башка сабактарын белек кылып берген да. Погружение в Инстаграм курсун, продюсер болуп курсун дагы бизге белекке берген да. Иштегенге жараша бул жакта айтат элем, аракеттен. Ар бир айымдын өзүнүн аракетинен болот экен да. Сизден аз жана сизден көп тапкандар барбы? Канча табышат менеджерлер негизи? Аракеттен да ошо эң болбоду дегенде 5.000ден жогору тапса болот деп айта алам да. Андан аркы эң көп тапканы бизде Элина деген айым бар. 130.000, 100.000ден кем эмес айлык алат.
биздин Ошол чынбы баарыбыздын деп элдер сурашат болуш керек да, ошол чынбы чындап эле ошо 100 000 таба алабы деген суроо бул пайда чын болду. Элин эже командада 2 жылдан ашык болуптур иштегенине. Биз дагы буюрса Элин эжедей болобуз деген алдыда үмүтүбүз бар. Сонун. Үйдө бул эми как пассивный доход сыяктуу дагы, кошумча киреше сыяктуу дагы жакшы экен, мисалы үчүн госко барып 20-30 миңге иштегиче үйдө отуруп балдарың менен расходу жок, обедке жол киреге акча жок, ошол Ооба. балаңды бычактап эле тапканга сонун мүмкүнчүлүк экен. Ошол эле мына мисалы үчүн мен деле балдарым менен отуруп азыр мына эфир өтүп атам. Ошо айымдарга эмне деп айта аласыз? Ушул айымдарга кандай кеңеш бере аласыз? Көбү мындай чечкинсиз болобуз да, үйдө отурган айымдар негизи комфортко көнүп калган болобуз да. Анан откладывать эте беребиз да, бүгүн эртең, анан күйөөм акча бербейт же ушул сыяктуу мындай себеп таба беребиз да. Негизи ошо чечкиндүү болуш керек деп айтам да, чечкиндүү болуп, чечим чыгарып, окуп, эгерде сатуу менеджери болсо деле, СММди деле окуп алса болот да. Негизи онлайн иштеген аябай ыңгайлуу. Муну кошумча доход катары деле окуп алсаңыздар болот. Биздин командада мынакей банкта иштеген айым бар. Эки жумушту бирге алышат да. Ооба, гос жумушта иштегендер дагы, гостогу үйдө отургандар да жөн отурбай өнүгө бергенге. Мисалы үчүн сиз 6 ай мурун кандай элеңсиз, азыр кандайсыз, кандай өзгөрүүлөр болуп атат, эл менен сүйлөшүп, өсүп атасызбы? Эмне билейин? Ооба, сөзсүз түрдө өсүү болду деп айтам. Мен мурда үйдө отурганда кандай башкаларды күнөөлөй берет болчумун да. Жолдошума таарына берет болчумун. Акча бербей койду же мени колдобой койду же мындай ушундай сыяктуу мындай эмелерди таба берет элем да, причиналарды. Көрсө баары өзүбүздөн болот экен да. Анан бул жакта дагы бир айта кетчү нерсе, психология сабактары да берилет. Кумуз айымдын курсуна келгендердин баарына психология сабактары берилет. Ошол психология сабактары да мага аябай чоң жардам берди деп айта алам да. То есть ошол эле WhatsApp'тан клиенттер менен сүйлөшө берип, сүйлөшүүлөрдүн аркасынан жертвадагы айымдарды көп ар кандай айымдардын ой жүгүртүүсү менен алар менен сүйлөшүп атып дагы өзүңүз өсүү дагы болот да. Үйдө отуруп эле жөн эле артка кете бербестен эл менен аралашып, сүйлөшүп өсүп атасыз. Ошол эле кирешелериңиз дагы сонун экен. Жана мен да сизге кеңешим, кандайдыр бир максат коюп, мисалы үчүн там iPhone алуу, же болбосо ушул акчамды топтоп кичинекей болсо дагы Матис, кичинекей машина айдап, андан кийин аны чоңойтуп деп бир мындай азыр мисалы үчүн 20 000 таап атсаңыз, X2га ниет койсоңуз болот, 2 эсе. То есть 40 000ке, анан 60ка депчи, то есть акырындык менен өзүңүзгө ошондой максат коюп, жакшы результат алып, жакын арада жөн эле там майда чүйдө эмес, ошол эле iPhone алдым, же болбосо машина алдым деп дагы бизнес сүйүнтөбүз деген үмүттөмүн. Именно биздин командада ушундай результаттар алып аткан абдан жакшы. Тем более 6 ай уже билинбей жарым жыл үйдө отуруп эле балдарың. Бул жарым жыл балдарыңызды карап үйдө отурсаңыз деле өтмөк экен, бирок ошол эле учурда сиз өзүңүздүн кандай десем, любой жакта сиз өзүңүздүн элестетиңиз. Мисалы үчүн азыр бизде гос жумушка барсаң 20-30 миң аласың. Средняя зарплата в Кыргызстане 20-30 тысяч. Ошону сиз зато өзүңүздүн билимиңиз, өнөрүңүз менен чыгып атасыз да. Ошол эле 20 000, 30 000дик зарплатага барсаңыз, жол киреңиз, тамак ашыңыз, обедиңиз, барып келгениңиз, отуруп бир расход чыккандан кийин чистый прибыль канча чыкмак эле. Зато сиз азыр балдарыңыз менен күнөөлүү сезимдерге батпай, мигрант болбой, эки жакка кетпей, жылуу жумшак, кышында эч жакка барбайсыз, үйүңүздө отурасыз, жайында, көлөкөдө, кандай гана отурбасаңыз дагы, айылдаспы, региондоспу, неважно, ушинтип аракет кылып, анан ошол билимге, өнөргө вложение кылсаңыз, эгерде сиз даже мына 6 ай менде иштеп атасыз, 1 жыл болобу, 2 жыл болобу, кийин дальше өзүңүз товар, бизнес ачып кетсеңиз дагы, бул техникалар, бул билимдер сизге өмүр бою керек болот деп ойлойм. Молодец. Анан ошол эле адамдар менен сүйлөшө билүү сизге кандай опыт берди? Мурун кандай элеңиз? Азыр ушул көп адамдар айымдар менен өзгөчө сүйлөшө берип, айымдардын эң көп көйгөйү эмнеде болуп атат? Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, чынында 6 айдын ичинде канча айымдар менен сүйлөштүм.
Чынында көп чоң өсүүлөр болду да. Биз мындай айымдар көбүнчө ошо комфортко көнүп алган экенбиз да. Мындай билим алайын, өсөйүн деп мындай умтулуу жок экен биздечи. Ага караганда кандай башка нерселерге коротконду биз оңой коротот экенбиз дагы, а өзүбүзгө келгенде аяй берет экенбиз. Ошо эң биринчиден ошо айымдар өзүбүздү сүйгөндү билиш керек экен, өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү кабыл алып, качан гана өзүбүзгө положение кылганда, анан үй бүлөбүзгө дагы кандай десем, көбүрөөк балдардын тарбиясынабы, үйдөгү болгон мамиле, жолдошум, кайын журт менен болгон мамилеби ошого дагы мындай туура багыт болот экен да. Ооба. Аял киши өнүксө, үй бүлөгө да жакшы, балдарга да жакшы дегендей, себеби эң көп балдардын жанында отурган бул аял киши болот. Аял киши бактысыз болуп, күнөөлөп, таарынычтарда болсо, анда өзү бактылуу боло албаса, кантип баласын бактылуу кылып чоңойто алат? Ошондуктан аял киши өзгөчө өзү менен иштеш керек. Жана жолдошу, кайын журту, кайненеси бул болгону күзгүл катары өзүнүн болгон сезимдерин гана чагылдырып турат. Жана Наргиз айым айта кетсеңиз, сатуу менеджерлик курс тууралуу качан башталат, канча сом турат, эмне камтыйт? Биздин кийинки поток сатуу менеджер курсу 15 августта башталат. Азыр скидка болуп жатат. 14 күн кайтарым байланыш менен окутулат. Get курс платформасында жайгашкан видео сабактар болот. Сабактар кыска жана аябай түшүнүктүү да. Мындай бир көргөндө эле түшүнүп алса болот негизи. Анан сабактарга бекитилген тапшырмалар болот. Видеону көрүп, тапшырмаларды аткарып, общий WhatsApp чат группа болот. Ал жакта куратордон кайтарым байланыш болот. Куратор тапшырмаларды текшерип, эгерде сабакты көргөндөн кийин түшүнбөй калган болсоңуз деле суроолорго жооп ала аласыздар да. Андан сырткары WhatsApp'та Кундуз айым өзү дагы болот, өзү дагы көзөмөлдөп турат сөзсүз түрдө. Андан сырткары бизде Zoom дагы бар. Кундуз айым менен Zoom бар, суроо жооп, разборлор бар. Биздин курстарга чакырылган спикерлер дагы келет. Оратор келет, оратордон сонун Zoom суроо жооптор болот. Психолог дагы келет. Мунун баары аябай чоң бонустар десем болот да. Андан сырткары дагы бир эң чоң жирный плюс бул практика. Курс учурунда эле практика берилет. Практика жүзүндө сатып көрүү бул башкача да негизи мындай окуп, жөн эле окуп койсоң, ал мындай мээге анча сиңбеши мүмкүн да. Сатуу жүзүндө дагы мындай элдер менен сүйлөшүп, канча практика жасаган сайын бул башкача сиңет экен да. И мындай жумушту алып кеткенге дагы мындай оңой болот экен да. Ошол анан сертификат берилет бизге 2 жума бүткөндөн кийин. Сөзсүз түрдө сертификат берилет. Анан эң активный жакшы окугандарды командага калуу мүмкүнчүлүгү дагы бар да бизде. Ооба. Бизге командага менеджерлер дагы керек, продюсерликте дагы Заткан Жусупова да мен азыр буюрса дагы масштабка чыгып атабыз, бизге дагы керек. Бирок адам өзү каалоосу болуп эле иштейм десе, сөзсүз түрдө аракет кылса эле кабыл алып биз алып кала беребиз. Адамдан да өзүнөн да зависит этет. Сонун сизге терең ыраазычылык билдиребиз, Наргиз айым. Мына 4 баланын апасы үйдө отуруп жөн эле кайын журт менен жашабастан дагы өзүн өнүктүрүп, өз убагында мына чечим чыгарып, комфорт зонадан чыгып, мен ойлойм, что баары бир мындай эмгектин аркасы сонун да. Жөн эле үйдө отуруп, жөн эле бирөөлөрдүн стористерин көрүп, сериал көрүп, TikTok көрүп убакыт өткөргүчү, ошону пайдалуу өткөрсөк, өзүбүз да өнүгүп өсөбүз деп ойлойм да. Мен ойлойм, ошол 6 ай мурун Наргиза менен азыркы Наргиза ушунчалык мындай айырмасы чоң болуш керек да. Сиз аябай өзгөрүшүңүз болуш керек. Аң сезимиз да. Азыр мындай убактымды жөн эле корото бербейм да. Башка нерселерди бирөөлөр менен мындай мааниси жок сүйлөшпөйм. Ошондо ал дегендерди Инстаграмды жөндөн жөн чукулайм дегендей да. Сонун. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Пайдаланганды үйрөндүм. Рахмат. Сонун.